Жүрөгүнөн операция болгон Камчы Бекташев экинчи ирет туулдум деди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчы Бекташев 12 февралда Германиянын борбору Берлин шаарындагы клиникалардын биринде жүрөгүнөн операция болду. Президент Садыр Жапаров Телеграмдагы каналына Ташиев жүрөгүнөн операциядан кийин өзүн жакшы сезүүдө деп жазды. Атайын кызматтын башчысынын Фейсбуктагы баракчасына анын саналаштары 3 саатка созулган операция өтө оор жүргөнүн, ал өзү экинчи ирет туулдум окшойт. Эмки жашоо мага элимден белек. Демек мен да элиме татыктуу кызматы менен, элиме кылган эмгеги менен жооп беремин деп билдиргенин жазып жатышат. Ташиев чет жака доктурдун сунушу боюнча барууга мажбур болуп жатканын билдирип, 6 февралда жөнөп кеткен. Ал буга чейин дагы сыркоолоп ооруканага жатып чыкканын жазган. Анда УКМК Ташиевдин ден соолугу канааттандырарлык экендигин билдирген. 52 жаштагы Камчы Бекташев былтыр октябрдан бери УКМКнын төрагасынын кызматын аркалайт. Ош облусунда катуу жер титирөө катталды. Сейсмология институту маалымдагында жер титирөө күн мурун 12 февралда түнкү саат 23:00 чамасында Тажикстан Республикасынын аймагында катталып, очогунда күчү болжол менен 6,5 балга жеткен. Жер титирөө Ош облусунун аймагында 4,5 балга чейин, Баткен облусунда 4 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Кыргыз алтындын төрагасы кармалды. Пара талап кылуу жана пара алуу фактысы боюнча Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, мамлекеттик органдардагы коррупциялык көрүнүштөрдү аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Кыргыз алтын башкармалыгынын төрагасы тарабынан алтын казуучу ишканалардын айрым жетекчилеринен пара талап кылуу жана акча каражатын алуу системалуу фактылары аныкталды. Аталган төрага алтын өндүрүүчү компаниялардын биринин директорлор кеңешинин мүчөсүн кызматтан алам деген коркутуу менен эмгек акысынын бир бөлүгүн ага өткөрүп берүүнү талап кылган. 12 февралда жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында 100 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан учурунда Кыргыз алтындын төрагасы кармалды. Ал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Финпол жана жаза аткаруу кызматы министрликтердин карамагына өттү. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы өкмөттүн жаңы түзүмүндө ушундай эле аталыш менен калды. Бирок экономика жана финансы министрлигинин карамагында болот. Бул тууралуу өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча 12 февралда жарыяланган токтомдо айтылган. Премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон токтом өкмөттүн жаңы түзүмү бекитилгендигине жана аткаруу бийлигинин органдарын реформалоого байланыштуу уюштуруу чаралары жөнүндө деп аталат. Өкмөттүн жаңы түзүмүнө ылайык жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат ишин ушундай эле аталыш менен уланта берет. Бирок түздөн-түз өкмөткө эмес, юстиция министрлигине караштуу болот. Экономика жана финансы министрлигинин базасында экономика жана финансы министрлиги, коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын базасында коргоо министрлиги, саламаттык сактоо жана эмгек жана социалдык өнүгүү министрликтеринин ордуна саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, транспорт жана жол министрлиги менен архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин базасында транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлиги түзүлдү. Мындан тышкары бир катар мекемелер кайра түзүлүп, аталышы өзгөртүлдү. Бишкек шаардык сотунда эшиктерди талкалап кирген адам Оштон кармалды. Оорулукка шектүү адам кармалды деп билдирет 13 февралда 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Окуя 10 февралга караган түнү болгон. Бишкек шаардык сотунун имаратына белгисиз адамдар кирип, 2, 3, 4 кабаттарда жайгашкан соттордун бөлмөлөрүн ачып, андан соң дайынсыз жок болгон. 1-Май райондук милициясынын жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү адам аныкталып, ал Ош шаарынан кармалды. Шектүү 1991-жылы туулган КХ аттуу адам болгон. Учурда ал Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Абибилла Кадырбердиев Россиянын муфтийине жазылган кат уурдалып жазылган окшойт. Бул маалымат фейк деди. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Кадырбердиев Россиянын муфтийинен жардам сурап кайрылуу боюнча үн катты. Кадырбердиев тарап жаткан маалымат жалган экенин айтты. Урматтуу мусулман агайын, бир туугандар, соцсеттердеги менин атыман Россиянын муфтийи шейх Равил Гайнутдиндин атына жазылган кат боюнча билдирүү жасап коюуну туура көрдүм. Жазылган кат фейк, туура. Зарыл учурларда колдонулуу үчүн кол коюлуп печать басылган актай кагаздар бар. Айтор ошол кагаздары уурдалып анан жазылган окшойт. Себеби аалымдар кеңешинен жазылган кат атайын бланкада чыгыш номерлери,
жана датасы коюлуп анан жазылат. Экинчиден, кат Россия Федерациясына кайдан, тагыраагы кайсы почтадан жиберилгенин каралса дагы аныгы чыгат. Чынын айтсам, андай деңгээлде орус тилинде кат жазууга менин орус тилин билүү чеберчилигим да жок. Бул жөн гана мени каралоо деп эсептеймин. Бул боюнча тийиштүү жерлерге кайрыламын деп жыйынтыктады сөзүн Абибилла Кадырбердиев. Ысык көл милициясынын башчысы Улан Асанбаев кызматтан бошотулду. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги Улан Асанбаев кызматтан бошотулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык мындай чечим Ички иштер министри Улан Ниязбеков тарабынан ведомствонун коллегиалдык жыйынында айтылган. Асанбаев коомдук тартипти сактоодо жана кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө кемчилик кетирген үчүн жумуштан алынган. Көчө шыпырган 70 жаштагы карыя интернетте жылдызга айланды. ТВ2 телеканалы Ыйык Валентин күнүнүн алдында Томск шаарында көчө тазалап жүргөн карыядан интервью алган. Бул интервьюдан кийин учурда 70 жаштагы Виталий Никифоров интернетте жылдызга айланды. Романтик карыя журналистке The Beatles тобунун цитатасын англис тилинде сүйлөп, сөзүнүн аягында французча кошуп койгон. Виталий Геннадьевич үй-жайы жок, реабилитациялык борбордо жашайт жана аракечтиктен дарыланып жатат. Ал күтүлбөгөн жерден мындай атактуу болууну эч качан кыялданган дагы эмес. Мен мындайды эч күткөн эмесмин. Кыскача интервью берип коюп ушуну менен бүттү деп кетип калгам. Бул атайын жасалган эмес. Ошол учурда Собор аянтында таштандыларды тазалап жаткам, деди карыя. Интернет тармагында балдардын массалык мушташкан видеосу тарады. Көчөдө балдардын массалык мушташы тартылган видео штраф социалдык тармагына чыкты. Тасмада көрүнүп тургандай топтошкон балдардын мушташын көчөдө бара жаткандар токтотуп калган. 200 сом пара алган кайгылуу кызматкери дагы деле иштеп жүрөт. Видеодо коррупция жайында болгонун көрсө болот. Бирок факт аны дагы деле болсо сокулукта иштеп жүргөндүгүндө деп жазат Булак. Инстаграмдагы Эртай социалдык баракчасы кече жаш бала деп айыптап жатышты эле. Бүгүн мына жылдызчалар жайнаган кызматкер 500 сом эмес, 200 алып жатат. Буга эмне дейсиңер деген видеону жарыялады. Анда көрүнүп тургандай инспектор айдоочудан 200 сом пара алган.